Непадам кеп бар. Маалымат кимдин колунда болсо, мамлекет ошонун колунда деген. Мен арганда маселени алкаганда айта турган маселенин маңызы ушул таптада президентибиз Сооронбай Шариповичтин санариптештирүү талабын алкагында өкмөт коопшар долбоорун киргизген. Апендинин кызындай макташканда, бирок мактаган кыз кайсы жерде пыт эткизерин жакшы билесиз. 2 күн мурун биздин комитетте ушул бюджет каралды. Мына ошондо финансы министринин орун басары айтты, быйылкы жылы коопшар долбоорунан түшө турган акчанын көлөмү 1 миллиард 200 миллион болсо, 9 айдын алкагында 300 миллион түштү деди. Бул долбоордун каражат жагынан капыт болгонун билгизет. Эми саясат жагын айта турган болсок, Жеңиш Разаковдун маалыматына караганда, коопшар долбоор ишке киргенден кийин жол кырсыктары 3542-ге көбөйгөн, демек 15%-га көбөйгөн. Демек бул биринчи этабы банкрот болсо, эми экинчи этабы жөнүндө эки сөз айтайын да. Экинчи этабы болгон тендер теңирден тескери кетти. Ошондой маалыматтар менде бар. Мен УКМКга дагы башкы прокуратурага кайрылдым. Эмне үчүн УКМК унчукпай отурат, башкы прокуратура баштап отурат, мен таң калып отурам. Экинчи тендердин талабы боюнча биздин Кыргыз Телеком да катышкан. Бирок өнөктөшү менен тендердеги мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда ГОКЗ деп коет, государственный обеспечение конкурсный заявка. Мына ошол жерге депозит менен акча которулат, же болбосо банковский гарантия, кепилдик болот да. Катышкан Кытай компаниясы атаандаштарынан 52 миллион сом ашык берип атат. Анан бергенде да накталай салып атат, андай талап жок. Мыйзам бузулганын көз көрдү. Экинчиден, утуп алган компаниянын 5 жылдык опыты болуш керек. Андай жок. Лицензиясы жок. Келе турган оборудование стандарттан өткөн эмес. Бирок ушундай толгон токой мыйзам бузуулар болуп турса дагы тендерде утуу чыгылып, аныктап табып коюшту. Эми ушул экинчи этабында 2020 жылдын бюджетине 2 миллиард 150 миллион сом акча каражаты түшөт деп, эмитен эле бюджетке киргизип коюшту. Биз убагында 60 миллион доллар менен Huawei компаниясы келгенде кымбат дегенбиз. Азыр биздин Безопасный город проекти 70 миллионго кирип атат. Молдо Муса Кунгантиев айтпайбы? Мен 19 миллионго киргизмек болчумун деп. Зарылбек Ырсалиев айтат 20 миллионго Анкара шаарына киргизген дейт. Эмне үчүн биздики 70 миллион менен кирип атат? Эч ким унчукпай атат. Эң негизги маселе бул коопсуздук. Президентибиз айтпады, адамдардын жеке маалыматы сакталыш керек деди. Биздин адамдардын жеке маалыматы, унаалардын жеке маалыматынын бардыгы Кытай компаниясына кетип калат атпайбы? Адамдардын жеке маалыматы Кыргыз Телекомдо болуш керек да, Кытай телефонда болбош керек да. Мына коопсуздук жагынан караганда ушул биздин маалыматтардын бардыгы кетип калат деген коркунуч бар. Андыктан Дастан Артысбекович, мен сизден суранам, протоколдук тапшырма бериңиз, профилдик комитетте жумушчу топ түзүп, ушуну карап чыгайык. Коопшар долбоорун биринчи, экинчи этаптарын. Рахмат.